Жашнакай суранып мен үйлөнүп атпын, командир өзү да күтүп атпыз конокто. Молодец, бактылуу бол. Жок, эми мен азыр Токтоп. Үйлөнмөкмүн, элдер күтүп жатат. Бишкекте авто ийин баштык жасаган той кортежине айып салынды. Номурун жашырып авто ийин баштык жасаган той кортежине 30.500 сом айып салынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Май коюучу жайлардын биринде BMW унаасынын айдоочусу мамлекеттик номурун атайын чечип, авто ийин баштык жасап жаткандыгы боюнча видео тараган. Бул факты боюнча издөө иштери жүргүзүлүп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы тарабынан айдоочусу аныкталып, авто ийин баштык жасагандыгы жана мамлекеттик номурун чечип жашыргандыгы үчүн 30.500 сом айып салынып, унаасы айып короо жайына токтотулду. жашнакай суранып мен үйлөнүп атпын, командир өзү да күтүп атпыз конокто. Молодец, бактылуу бол. Жок, эми мен азыр Токтоп. Ona videoda kimler varsa dakikada kaç maçta olsun? Bir kovaç. Hafta holiganstı. öyle geç kalmasın. Büyük hocam geç kalmasın. Çıkıyorsun. Niye cevap taşır otasın dost? Тиги машинадан деле Эмне жаап ташып атасың? Каяктан болду? машинаны жеткизген жок. Бул машинаны борко салып коюн деген. Кайсы болду? Менин номерим бул. Калган иште калган бүт бар. Нарса кетпей эле сен кетип Жок, мен урсамдым. Жанагы авто эмбаштык кылган балаң бара калган бар кайдан билем аны. Айдап кетип калды дальше ул мен аны кайдан билем. кеткен жок, өйдө кетти дост. Мен айтып attım. Сол кет бүт бар өйдө кет. Эми үйдөн барып кармалган да Жүк бар, сол. Азыр сиздин авто эмбаштык кылганыңыз үчүн, анан мамлекеттик номурун атайын жаап жашырып алганыңыз үчүн, эми мурдагы төлөмдөгөн штрафтарыңыз үчүн жабыстан 30.500 сом айып салынды дагы машинаңызды киргизилди. Дагы бир жолу авто эмбаштык кыла турган болсоңуз, 6 айлык мөөнөткө унаа башкаруусунан ажырайсыз. Түшүнүңүздү? Мындан ары кайталамаңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Фотофакт. Бул Ирет Камчыбек-Ташиев Кыргызстан менен Баинин футболдук беттешин эл арасына отуруп көргөн. Жанында футболчу Уулу Эмирхан Кыдыршаев отурганын көрүүгө болот. Баса кечээ Бишкекте өткөн эки команданын оюну 1-1 менен жыйынтыкталган. Жол тороп 1 саат күттүргөн айдоочуга 300 сом айып салынды. 1 сааттан бери күтүп атабыз мынакей машинеде. Жолду тоскон, жолдун ортосуна эле токтоп кетип калышкан. Мамлекет боюнча, биздин закон боюнча штраф 300 сом экен да. Ушундай токтотуп кеткенге мынакей жигиттер оформление атат. 300 сом деп штрафы болгон. 1 сааттан бери мынакей кичинекей баласы менен бул эже ызылдап отурушат. Мен балдарым менен машинеде отурам. 1 сааттан бери шалып отуп, аран гаи келди, еще 300 сомго оформлять эткен да, короче.
Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн биринде айдоочу унаасын туура эмес жерге токтотуп башка унаалардын өтүшүнө тоскоолдук жараткан. Күбөлөрдүн айтымында айдоочулар 1 сааттан ашык убакыт унаанын алуусун күтүүгө мажбур болушкан. Тартип бузган айдоочуга 300 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Окуянын күбөсү айып пулду көбөйтүү зарылчылыгын белгиледи. Булак Сокол Медиа. Так, onu бүгүн 06-2025 жыл Чүй Панфилова көчөсүндө маалымат келип түшкөн. Mercedes-Benz 01 KG 009 үлгүсүндөгү автоунаа туура эмес токтотулган деп келип, айдаган аткан жеринен токтотулуп, протокол түзүлүп, жана айып корого токтотулуп, суммасы төлөнбөгөн штрафтар үчүн жана ошондой эле терезелери мыйзамсыз караңатылган боюнча тонировка түзүлүп, 10.06.2025 жылы айып корого токтотулуп. Атамбаев менен Бакиевке чыккан өкүм боюнча Кулов пикирин билдирди. Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ишин Гага сотунда кароо билдирүүсүнө жана Курманбек Бакиевдин кайтып келүүсү боюнча Вести KGге пикирин айтты. Алмазбек Атамбаевдин анын ишин Гага сотунда кароо өтүнүчүн реалдуу эмес деп эсептейм. Анткени биринчиден Гага соту Атамбаевди соттогонго окшош иштерди карабайт. Экинчиден биз Рим статутун ратификациялаган күндө дагы өкмөттүн кылмыш иштерин эл аралык сотко өткөрүп берүү механизми жок жана ал абсолюттук түрдө кабыл алынышы мүмкүн эмес деди ал. Ал эми Курманбек Бакиевдин кайтып келиши боюнча соттолгон адамдын өлкөгө кайтып келиши сотту автоматтык түрдө анын ишин кароого мажбурлай албайт. Мындан тышкары ал эркинен ажыратылган болсо кармалып, кийин соттук отурумдарга жеке катышуу укугу менен СИЗОго киргизилет. Бирок бул иш боюнча жаңы жагдайлар пайда болгондо гана болот. Белгилүү болгондой учурда бул боюнча талкуу жүрбөй эле, деди Кулов. Интернетте Чыңгыз Айтматовдун айкелин тазалап жаткан бөөктөн жүрөк элжиреткен видеосу тарады. Анда кичинекей кыз жазуучунун эстелигин тыпылдап тазалап, будунан бери сүртүп, тарагы менен чачын тарап жатканын көрүүгө болот. Соцтарма колдонуучулары бул жазуучунун Бишкектеги Улуттук илимдер академиясынын алдындагы айкели деп божомолдошууда.